Esselamu ala Rasulillah. Бүгін Құдай бұйырса біз мұсылмандардың құқық жана адептери туурасында айтабыз. Жалпылай түрдө түшүнүшүбүз керек. Biz сабактарда сиздерге дайым такай айтып берген маселелерибизди туура кабыл алыңыздар. Көпчүлүктөрү мындай кыла албайт экенмин, мындай кылыш мүмкүн эмес экен деген сөздөрдү айтат. Кээ бирлери мындай ушул нерсе айтып аткан нерсеңде кылгысы да келбегендер бар. Шариат же болсо мусулманчылык биздин менен кыргызчылык деп коеюн, мейли азырча түшүнгүсө, кээ бирлер үчүн мындай более понятливый болуш үчүн, түшүнүктүү болуш үчүн. Шариатта урба, сөкпө, талашпа, боорукер бол, адамкерчиликтүү бол деген сөздөрдүн аркасында чоң бир маани жатат. Эгерде сен ушул айтылып аткан сөздөргө маани бере турган болсоң, буга аракет кыл деген нерсе чыгат. Аракет кыл. Үй бүлөң менен урушуп, жаңжалдашып аткан болсоң, кой, урушпа, эркексиң сен, көтөрүмдүү бол деген болсок, демек, ошол көтөрүмдүү болуунун, же болсо ошол аялы менен жарашуунун жолун издеш керек эркек. Издеп, ошонун бир кайсы жол болсо таап, үй бүлөнү ынтымак алып келип, жашоону улап кеткенге аракет кылыш керек. Аялга дагы сен күйөөңө баш ийгин десе, анда мындай суротуш болот. Ал акмак болсочу, ал келеси болсочу, мен бир туугандарыма ушундай бир карабай айткан болсочу, дагы деп, ар кандай шылтоолор тапканга аракет кылат. Аялдарга да ушундай нерсе. Сен күйөөңө баш ий дегенден кийин, демек анын сен тамырын тап деген сөз. Ошол күйөөңдүн тамырын таап, канткенде ошол күйөөмдү бактылуу кылам, канткенде ушу менен жакшы жашайм, канткенде мен уну менен ареки бала бакырамды атасыз калтырбай жашап кетем деген жол менен изденүү керек деген сөздү. Же болсо ошо эркек дагы аял дагы изденсин деген сөз. Имандуу адам ийкемдүү болот. Кандай эле бир жаңы бир бакыт келип турган болсоң, анын бутактары кандай ийсең да, кандай ийүүгө келсе, тоголок кылсаң тоголок болот, мындай болсоң байлап койсоң болот. Мына ал ийкемдүү болот. Ошондой эле эркек да аял да ийкемдүү болуш керек деген нерсени айтып атабыз. Имандуу адам баардык нерседен жол табат. Эгерде сен имандуу болсоң, же болсо жүрөгүңдө мындай бир орусча айтканда бир капелидей, бир балким бир тамчы сенде, бир заррадай чаңчалык жүрөгүңдө иман болсо, сенин Кудайга болгон ишенимиң болсо, пайгамбарга болгон ишенимиң болсо, мен пайгамбар Мухаммадтын үммөтүмүн деген ишеним болсо, демек сен ошону издеп табышың керек. Дагы анан жашооңду оңдон аракет кылыш керек. Керек болсо Алла Таала Курандын маанисинде, Алла өзүнүн сөзүндө коом, эл, журт, адамдар мейли кайсы урулаш болсун, мейли мындай бир диндеш болсун мейли, тектеш болсун мейли, улуттар болсун мейли, ошолор коом өзүн оңдобойын, Аллах Таала оңдобойт дейт. Аларды оңдобойт. Деген мааниси ушул экен, сиз менен биз өзүбүз көбүнчө аракет кылышыбыз керек. Аракет дегенибиз ошол жашоону оңдоонун аракетинде. Мисалы, сен ооруп калдың. Ооруп калгандан кийин сен ошол замат оорунун дарысын издегендей эле жашоодогу болуп аткан бардык мүшкүл проблемаларга өзүң жолду издеген аракетинде болушуң керек. Алла Таала ушундай зат өзүнүн пайгамбарлары аркылуу өкүмдөрдү жөнөтүп койду. Буйруктар жөнөтүп койду. Ал сени менен менин бактылуу болушум жөнөтүлгөн өкүмдөр. Эгер сен ошол өкүмдөргө баш ийип, ушул туура дей турган болсоң, анда баар жактан жол табасың деген сөз да. Демек, ушул жол менен же болбосо шайтандын жолу менен, адашкан жол менен тапсаң мүмкүн. Туура жолду тапкандар Кудайын тапты, пайгамбарын тапты. Ал эми дагы деле кимде Кудайын пайгамбарын таппай аткан болсо, ал дайым адашууда, кыйналууда болуп жүрө берет тургандар. Бүгүн болсо караңыздар. Пайгамбарыбыздын бир хадиси бар экен. Муслим шарифте келет экен.
Бул хадис 2199 хадис экен. Анда пайгамбарыбыз айтып атқан, ким силерден бир тууганына пайда жеткирүүгө кудурети жетсе, анда пайда жеткизсин дептир. Демек айтып аткан пайгамбарыбыз, кудурети жетсе дейт, сен акылың жете турган болсо, мен кече сабакта айтып бердим, 10 нерсе менен толукталат. Такыбачылык акыл менен. Эгерде сен такыбачылык болуп, акыл болбосо, анда такыбачылыктын пайдасы жок. Акылың болуп туруп, такыбачылыгың жок болсо, анда акылыңдын пайдасы жок деген сөз. Экөө бири-бирине каршы келип калышы мүмкүн экен. Демек, мусулман кудурети жетет дегени, ал акыл менен ойлонуш керек экен. Кантип мен мусулмандарга пайда жеткизе алам? Демек, кудуретиң жетсе, кайсы нерсе менен болсо дагы, мисалы, бул жерде биздин айылда бир байкемдин досу бар. Ал ушу байкем ушу өзүнүн досун дайыма мактайт да. Айтат, ага дейт, күн түн болсун жолдун жайында да бирөө тыкылдатып, машинем өчүп калды десе, туруп түн ичинде ошо машинесинин эмесин алып, жанакы өзүнүн машина аккумуляторун чечип, ошол машинесине 5 километр болсо барып, ошол жерге барып, ошо машинени жасап, таңга мал болгондон соң ошентип кайра келет экен да. Айтып берет да, ушу сонун адам депчи. Көрсө, качан адамдарга сенин пайдаң жетип турса, адамдардын кимиси болсун, мейли ал карган болсун, мейли аял болсун, мейли жаш болсун, мейли кыргыз болуп, гайри дин болсо деле мейли, динин сатып кеткен муртат болсо деле, ошолорго да пайда жеткизүүнүн жолун издеш керек экен. Канткенде мен пайдам жетет элге. Ошону сен айткан алымдар, эгер пайда кыла ала турган болсоң, бирөөнө пайдаң тие турган болсо, анда ошонун аракетин кыла берген. Эгер сен пайдаң жеткизбес, бирөөнө тие албасаң, анда сен зыян тийгизме дейт. Демек, мусулман ушундай, пайгамбар ушундай деп, момун ушундай экен. Эми Алла Таала Куранда Маида сүрөсүндө ушундай деп экен. Ва таавану алал бирри ват тақва. Демек, Алла Таала айтып аткан, такыбалык жана жакшылыкта бири-бириңерге жардам бергиле. Такыбалык жана жакшылыкта бири-бириңерге жардам бергиле. Бирок бул Куран аяттын аягында дагы экен, бирок жаманчылыкта бириңерге жардам бербегиле дейт. Алла Таала айтып аткан, такыбалыкта дейт. Же болсо бир адам, мен ушу көп айтам ушул нерсени, мисалы, мына араңарда досторуңар бар, силердин бир туугандарыңар бар, кээ бир ичип жүрүп, наша чегип жүрүп, жана ушунда бир зек болуп баягы түрмөгө түшүп жүрүп, жанакынча нерсенин баарын көрүп келип туруп, анан кийин мечитке келип калгандар бар да. Бирок кээ бирлерибиз, эмес көпчүлүгүбүз ошолор жөнүндө дагы деле күмөндөбүз. Койчу ошону. Көрөм бир күнү, баягы эле таз кейпине түшөт. Көрөм мен ошону, оңолуп кеткенин көрөм мен ошону. Биз дагы эле ошол адам оңолуп кеткенин сүйүнбөйбүз да, көп убакта ошону күтөбүз. Качан арак ичип кетер экен кайра. Качан ошол бузулуп кетер экен деп күтөбүз. Мен ушуну көп байкачы болмак көрчү. Бир нерсе сүйлөп карчы, тиги байке даватка чыгып келсең, ой молдо койчу ошону дейт. Эртең эле көрөм дейт да. Бирок өзү бирөөнүн жаманчылыгын, качан ошо жаманчылыкка келет экен деп күтүп турат, өзү оңолгонго аракет кылбайт. Ал эми бирөө хижап кийип кала турган болсо, оронуп калган турам молдо болуп, көчөгүн эле ушинтип жүрбөдү эле. Койчу ошо. Жок, субханалла. Керек болсо Алла Таала бекер айткан жок да, такыбачылар. Бирөө намаз окуп калдыбы, силер ошону көтөргүлө. Машалла. Ал намаз окуп, ата-энесине балким, ата-энеси жакшы уктап калды, тынч уктап калды. Балким үйүндө күнү уруш болчу, бүгүн урушпай калды. Балдары атам ичип келбесе экен, апам ичип келбесе экен, тызылдап ушинтип турат эле. Бүгүн ошо балдар тызылдабай жакшы уктап калды. Демек, сен ошонучу колуң менен жардам кыла албасаң дагы морально деп коебузбу? Мындай чыныгы адамкерчилигиң менен ошону колдоп кой. Досум, туура жолдо калган кезде. Аттың, сен менден биринчи кетип калбадыңбы? Сен менден биринчи намаз окуп калбадыңбы? Ай таңгы. Мен дагы барам. Сен ушинтип коюшуңчу, ал адамдын дагы бир жакшы адамга бир кадам кылышына дагы бир жардам болот деп турабы? Бирок Алла Таала ушунда бирөө жардам бергиле дагы, бирок жакшылыкта дагы, жаманчылыкта дагы эмне кылыш керек экен? Биз ошол адамдарга мындай күч берип турган аракет кылыш керек. Демек, бүгүн эртең, мисалы, жакшылык баарыбыздын башыбызга келет. Жаманчылык да башыбызга келет. Ошол мезгилде жакшылыкта колдоп туруп, жаманчылыкта субхан тике туруп кое турган болсоң, мына сенин момундугуң, мына сенин кыргыздыгың, мына сенин кыргыздын жигиттигиң, мына сенин бул кыргыздын нака нукура таза аялын ушурса. Мен кээ бирде жакшылык деген сөздө кыргыз тили деген нерсеге да көп көңүл бурам. Кыргыз тилин жоготпогонго аракет кылыш керек.
Tildi balki biz de oruscha сүйлөп атабыз. Анткенсе бул жерде мындай эл келгенде көпчүлүктөр кыргызча, нукра сүйлөп турган болсом түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ошон үчүн айрыca кошуп атам. Бирок ошону унутпаңыздар. Кайсы эл тилин жоготсо, ал эл дилин сөзсүз жоготот, алдырат. Менин балдарым эле мисалы алса, мен жанында кыргызча сүйлөйм, бирок үчөө өз алдынча кала турган болсочу, мындай чуркаш эле орусча сүйлөп аткан угам да. Ойлонгондор орусча. Корком да, субханалла, эртеңки күндө мындай бир биз өтүп кете турган болсок, кандай акыбалга түшөбүз? Эмне болобуз? Демек, жакшылыкка келиңиздер, субханалла, мындай кылабыз. Жакшылыкта да өзүңөр жардам бергиле. Тажрыйбада айтам, ушунча 25-26 жылдан бери имамчылык кылган тажрыйба менен айтайын сиздерге. Бир орусча өскөн, мен балдарым орусча өсүп калыптыр эми. Булар орус чалыш болуп калды, орус бейли болуп калды деп өстүрүп туруп, анын өтүп кеткен адамдардын жаназасында болгом мен. Ошол жерлерде, ошол балдарынын керек болсо жаназасында турмак эмес, билбейт эмне кылышты. Бирөө молдо папа дейт меничи. Молдо папа, вот отец умер. Дагы жакшы, что делать деп сурап койду да. Ушунча даражада атасы өлөдө, кышым карашым костюм кийип алган, балдары, кыздары кара кийип алганда четте ментип турушат, жанагы эме кинодой болчу, европейский кинодой болчу. Эй туугандар, демек сен балаңды азыртан эле өзүңө каршылай атасың. Биздин мындай жакшы балдарга жакшылык жөнүндө сөз кылып аткандай кийин, демек балдарыбызга тилибизди, анан дилибизди, динибизди үйрөтөлү. Калтырбайлы, субханалла, алар калып калбасын, калыптанып калбасын ошо бойдон. Эгерде мээси катып калган акыбалда, жүрөгү катып калган акыбалда калтырсаң, анда күнөөсү сага жазылат. Унутпашың керек аны. Куранда албетте аят бар, бирөө бирөөнүн күнөөсүн көтөрбөйт деп. Туура, сенин күнөөң эмес, бирок сенин кылган амалыңды, балаң кылган себепти эртеңки күнү сөзсүз ошон үчүн сурак бар экенин унутпаш керек. Кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай дейт: "Залым же жапа чеккен бир тууганыңа жардам бер" деди. Ошондо ошонун арасында турган бир адам: "О Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, айтыңызчы, мейли жапа чеккен адам болсо жардам берели. Бирок айтчыңызчы, эгер залым болсо кантип биз ага жардам беребиз? Кантип биз ага ушундай бир ага колдойбуз?" Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карап, жылмайып мындай дейт: "Сен аны зулумдук кылуудан тос. Мына ошол, мынаки, анткени ушундай кылуу ага жардам берүү" деди. Зулум адамга да жардам берсе болот экен, көрдүкпү? Арак ичүү зулум, аялды сабаш зулум, балдарды сабаш, аларды ушундай бир үстүнө басып туруу зулум. Субханалла, мамлекеттин бир нерсесин жеш зулум, вакыфтан бир нерсе уурдоо бул зулум, рекетчилик кылыш бул зулум. Кээ бирлер чорныймын дейт, смотрящиймин дейт, бул да зулум. Демек сен эгерде имандуу болгон болсоң, ушул адамдарды ошол күнөөдөн тосуштун айласында бол. Ошол тосуштун айласында аракет кыл, пикир кыл. Канткенде ушул досум аттың ичпей калат. Канткенде мен ушул досум ушул жанакы жаман иштерин тыштайт. Канткенде ушул досум бирөөнүн аялын бузганды, бирөөнүн кызын бузганды токтотот. Аялдар болуп турган болсо, канткенде тиги аялды ушул башка бирөөнүн эрин бузгандан тыям. Канткенде тиги кызды эртерээк турмушка бергенге аракет кылам деп кылыш керек. Кыздарды кармап туруу да күйөөгө бербестен, кармап туруу да бул зулум. Ошол ата-эненин зулуму болуп эсептелет. Эгерде бирөө сенин кызыңды, бирөө өзүнүн кызын күйөөгө берген аткан болсо, ошондон соң кимге берген атасың деп сурашың сенин милдетиң. Сен кимге берген атасың ошо кызыңды? Имандууга же имансызга? Далай көрүп атабызга, субханалла, канча деген кыздарды берип атасыңар. Андан кыздар таяк жеп атат, былжыдатып, сен караган эмессиң, айткансың, кыз өзү тандаганга тийсинчи дегенсиң. Куда түшүп барган берген эмессиң. Демек, зулум экенби? Зулум, субханалла. Демек сен ошондон сурашың, досуңан, аяшыңан, сурашың, сен кимге берген атасың? Кимден алган атасың? Мына ушунун баардыгы сураш бул зулумчулуктан бул тосуу болуп эсептелет. Зулумчан тоскула, субханалла. Анткенсе зулумчулуктан, жосо күнөөдөн тосуу качан ал ашкере бол, элдер ачык кылып баштаса, фарз айын деген бар. Фарз кифая деген сөз бар. Фарз айын деген сөз бул сен ар бириңдин милдетиң. Кандай эле 5 маал намаз окуш бар милдет болгондой эле, эгер күнөө ачыктан болуп баштаса, анда сенин милдетиң болот. Милдетиң алынбайт. Эгерде
Kıyamattın bir neçe belgisi var. Akır zamanında bir neçe belgisi var. Oşonun birөөsü көчөдө açıktan açık arak içilip kalışı. Bu mildet. Oşolordu toktotуш. Bu senin mildetin. Açık bolup kaldı da turabı. Көчөдө zina, oynoştuk açık bolup kalganda al senin mildetin bolуп кетет. Demek bu mildet tuğanlar. Көпчүлүктөр ушуну mildet деп айта турган болсом, жакшылап ойлонуп көрчү сен. Мына жакшылап бир ойлонуп көрсөң, Ташкөмүрдө жүрөм. Алланын каалоосу менен. Bir туган намаз окуйт экен. Анан мага келип эметип, эми сен илимиңер жок эле, көчө кыдырып жүрөсүңөр, илим алыш керек, илим алыш керек. Жүр дедим. Эми билем, Кудай Таала ушундай бир зат да, көрсөткүсү келсе бир нерсе менен көрсөтө берет. Жүрүңүз деп туруп үйүнө апарып. Анан эми келиңиз кошунаңызды кыдырабыз дедик. Субханалла, көчөсүнө түшүп, анан мындай 5 эле үйдү кыдырдык, тыкылдатып. Ассаламу алейкум. Биз тияктан келдик эле, ушуну дейт, эмне? Ушу келме айттырып коелу. Ла илаха иллаллах Мухаммад. Шенес ошо 5 кошунасынан ла илаха иллаллах деген келмени даже айтканды туура билбейт. Айтыда мына көрдүңбү сен илим алам дедиң, ушундай кылам дедиң, бирок кошунага сен жакшылык жеткизген жоксуң. Сен буларды күнөөнү тоскон жоксуң. Көчө кыз бергем дейт бирөө. Оозунда арак ичип, биягында намаз окуган адам. Демек эмне кылыш керек экен? Биздин милдет субханалла. Кошна, коло, кошнаңдын алдында, бир тууганыңдын алдында өзүң намаз окуп жүрөсүң, бир туугаң намаз окубаса, эгер сен ошондо гам пикир кылбасаң, анда дагы деле сен алсызсың. Эгерде сен намаз окуп, бирок аялың намаз окубай атса, сен өзүңдү өзүң эме кылба. Аялдар өзлөрү намаз окуп жүрөт, бирок күйөөсүнө пикир кылбайт. Юсуф Тавасли дегендин ушундай бир жакшы бир китеби бар. Ошол жерде ушундай бир хикая, бир эме айтылат. Bir ayal бар экен, намаз кылган. Бирок күйөөсү кумарпоз экен. Аял күйөөсүнө айткан укугу жок болуп калат. Алсыз да. Урушуп койсо отуруп калат. Намаз окуп берип. Эми дейт, ошол аял күнү бою күйөөсүнө кызмат кылып экен, түн ичинде Кудайга турат экен. Бир күнү баягыл адам аракка ушунча тоюп келип, ушундай нерсе кылып келип, күйүнө кирип туруп жыгылыктайт. Күйөөсүнүн үстүнө жаап коет. Андан кийин бир мезгил күйөөсү ойгонуп кетсе, аял дуа кылып аткан. Аллахым, менин күйөөм абдан сонун. Мен күйөөмдү жакшы көрөм. Бирок жана ичип аткан арагын, ойноп аткан кумарын жаман көрөм, Алла. Ушул жаман сыпаттарды сен өзүң тарапка алып салчы. Мага жакшы эле күйөөмдү өзүнө эле калтырып койчу мага. Мен ошо өмүр бою кызмат кылайын деген сөздү кылат экен. Ошол замат баягы күйөөсүнө акылына келди. Ошондон Алла хидаят берди. Машалла, ошол замандын эң таккуу адамдарынын бири болуп кетти. Карабайсызбы? Келсе, аял дагы, эркек дагы некен өзүнүн эмесине мындай жакшылык кылат экен. Бияка бир киши келип калды. Өтө тамаша күй адамдар бар го. Бул сиздин аялыңыз көп жылдан бери чогуу жашайсыз деп коет. Көп жылдан бери чогуу жашайсыз. Кошунаңыз, кошуна болуп калды дейт. Анан ушундай экен да, сенин кошунаң көп жылдан бери жанында жүрө турган бирөөгө гам пикир кылбай жүрсөң дагы деле ошонун динине, ошол нерсесине субхан. Негизи айта берем дайыма. Бир адамдын күнөөсүн жаман көргүлө. Бирок адамдын өзүн жаман көрбөш керек. Адамдын өзүндөчү, адам өзү. Бул асли мындай сонун. Мындай бая негизи жакшы адамдын. Бирок анын кылган амалы жаман. Арагы жаман, аракты жаман көргүлө. Нашасы жаман, жаман көргүлө. Тамекиси жаман, аны жаман көргүлө. Ошол зына кылып аткан, ушул зынасын жаман көргүлө. Адам өзүн жаман көрбөгүлө. Анткени адамды Алла Таала сүйүп жараткан. Ар бирибиз субханалла атанын белинде турган мезгилде эле биздин кыргыздар алмуздак деп коет го, алим саак. Ошол мезгилде эле Алла рух дүйнөсүндө, рух аламында жаратып туруп, жакшы көрүп жаратып койгон. Бул дүйнөгө келгенден кийин сени жакшы көргөн Аллах Таала. Сени мен жакшы көргөн үчүн жаратылганбыз. Башкача эмес. Кимде ким өзүн кемчиликти көрүп аткан болсо, мен кыла албайм деген болсочу, ал унутпасынсы, Алланын колдоосу кыла албайм деп аткан адам менен бирге болот. Алсыз адамдар бар үчүн, кедей кембагал үчүн бул дүйнөдө байлар бар. Эгерде алар болбогондочу, бул дүйнөдө бир дагы бир курттун да рызкысы берилмек эмес. Ушундай нерсе. Демек турганым кел. Алсыз болбогонго аракет кылалы, машалла. Ар бир кылган амалдарды мындай бир Алланын ыраазычылыгынан үйрөнөлү.
Мен устазым ушундай дейт. Эгерде сенин кылган амалың, кылган амалың Алланын, Кудайдын ыраазылыгы үчүн болсо, Кудай ыраазы үчүн отурган болсо, сага чарчоо да берилбейт. Чарчоо берилбейт. Сага жалкоочулук да берилбейт. Ал берилбейт. Кийин Алланын жардамы сен үстүндө болот, жана сен алардын үстүндө болосуң дейт. Эгерде кимдин ниети Аллах ыраазы үчүн болбосо, бирөөнүн көңүлүн алуу үчүн болгон болсо, же болбосо ошо жагалдан үчүн отурган болсо, ага бат чарчоо, жалкоолук жана анын үстүндө адамдардын үстөмдүгүлүгү дайыма боло берет экен. Ушундай. Ал эми адамдарга рахмат дегенди унутпаңыздар. Пайгамбардар бирөөнү рахмат деп айта албаган адам Алланын рахматына жетпейт дейт. Кээ бирде биз айтабыз го, мисалы, бул жасап бергөн рахматса, Аллах ыраазы болсун деп кетип калабыз го. Мен кээ бирде айтчу болдум, ушу Аллах ыраазы болсун деп айт дагы, бир ар жагында рахмат дегенди унутпа. Рахмат деген сөз бул адамдардын жүрөктөрүн жибитет. Рахмат эч нерсе эмес. Ой, келип туруңуз деген сөздөр бар бизде. Мына ушул сөздөрдү унутпагыла. Рахмат, Кудайым ушу жакшылык кандай эле сага рахмат деп айттырган Аллах бир адамдын оозу менен айтылды, рахмат. Бул Алланын рахматы төгүл деген сөз. Демек, иншалла жакшылыкта дайыма жардам берели. Жаманчылыкта болсо субханалла кейили такыр болбосо, жүрөгүбүздө кейип туралы, тең ушу күнөө кылып атат, мен ошого жардам бере албай атам деп туралы. Анан калган Кудайдын колунда. Тагдыр алдыда. Эч ким билбейт эмне болоорун, кандай болоорун билбейт. Демек, аракет иншалла. Намаз окуганга аракет кылалы. Мына келе жаткан Рамазан айыңыздар менен Кудай буйрса, улуу айлардын бири, кемчиликтердин баардыгы тең кетириле турган, тооболор кабыл кыла турган, өзүнчө бейиштин эшиги ачыла турган, Кудайдын рахматы төгүлүп тура турган, инсандын жүрөгүнө жумшактык, жоопкерчилик келе турган. Акырында Аллах Таала өзү сен менин пендемсиң, мен сенин Роббиңмин деп айта турган ай келе атат. Ал күндө, ал айдын ичинде ушундай бир түн бар. Ал түн бир жылдык рызкыңды жаза турган түн. Ким ошол түндү кармап кала турган болсо, анын күнөөсү кечирилет, бир жылдык рызкысы толтот. Ким Рамазан айына жеткен болсо, Алла Таала ал адамга дагы да болсо рахматы бар экенин унутпаш керек экен. Алла Тааланын рахматы бар. Кандай рахматы десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Я Алла, сен мени бул Рамазандан экинчи Рамазанга чейин жеткиз." Ал айтат, бир Рамазандан экинчи Рамазанга чейинки чоң күнөөлөрдөн башка бүткүл кичине күнөөлөр кечирилип кетет экен. Эгер кимде Рамазандан тооба кылса, Алла Таала ошо тообаларын кабыл кылып салат экен дагы. Эгер ошо Рамазанда өтө турган болсо, ага кабыр азабы жок экен. Мүрзөнүн ичинде азап болбойт экен. Ал эми кимдики мүрзөсүндө азап болбосо, анда ал эч качан тозокту көрбөйт деген сөз да туурабы? Мына ушул айларга иншалла баардыгыбыз эч бир шултоо издебей тосконго, күткөнгө аракет кылалы. Албида, куш кепсиң, куш кепсиң, сен мен ушунчалык рахат кылып күтүп аткан ай элең деп тозуп алышат экен. Ал эми жүрөгүндө нифак, кичине бир эме барлар азыртан эле мындай бир эме издеп баштайт. Окошко издеп баштайт. Мындай терезе издеп баштайт. Кантип тутпай койсоң, мен ашказанда язы бар. Кечке тамак ичип турбасам болбойт. Мен бат-баттан суу сап турам. Мен тамеки чекпесем болбойт мага. Ой, мен мындай, ушу орзодо той болуп калса эмне кылам мен? Ичип ийсе менен болбой калат да кайра. Боло элек алчы. Ушинтип жол издебеген жакшыраак болот. Туталы иншалла, тотол аракет кылат. Анан ким деген машалла Рамазан айында Кадыр кечесин Мекке Мукарраманын түйүндө тоскусу келсе, иншалла 11-inde Кудай буйрса кайра кетип атабыз. 11-апрелде иншалла чогуу барып келели. 10 күн Кудай, 14 күн Кудай буйрса, ошо Меккеде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям төрөлгөн жерде Каабатулланын түйүндө Кудай буйрса Хаджар ал-Асвадтын жанында ар бир 2 күндө бир Кудай буйрса Кадыр кечесин издеп турабыз да каласа. Ким болсо ниет кылса иншалла барып келели. Эме жок, бирок ниет кылгандар болсо иншалла 11-inde учабыз да каласа. 30 эле адам алабыз, уже орундар чектелип болуп калды. Ким бара турган болсо эртерээк айтып койсун, Анын эч кандай проблемасы жок. Эми кыйноо жок, бирок фазилеттүү нерсени изденүү керек. Акчаңдын баарын дайын жок коротпо. Акча да Кудай үчүн аманат берилген. Ошону ысраф кылбай туура колдонсок, машалла, сөзсүз береке болот, Аракет кылабызбы?
Amin. Rabbana zalamna anfusana ve illam taghfir lana ve terhamna lanakunanna khasirin. Allah'ım şerrette gelgen bardığızga iman hidayet ber. Şifa menen oşa hidayet ber Allah'ım. El juda tinçlik ber. Har birimiz adaştan sakta. İlk Ramazan ayında özüңdün aldında күнөөлөр keçirilgen, tawbalar kabalan ahvalda özüň janында boluşka tawfik ber. Rahmetke ya Rahman Rahim.